1, 2, 3, ketçe. Bismillah de başlayalım. Ne açığı var ortada. Ne dersin? Куршау ичинде дастапка бар. Дастапка кылып бересиздер. Дастапка кылып беребиз. Айткан килограммды заказ кылсаңыздар бесплатный үйүңүздөргө дастапка кылып беребиз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 3 июль 2024 жыл туугандар. Биз Ош облусунун Арашты өзгөн районунун Куршап айылындабыз. Куршап айылында Центральный Борбордук мечити жакшы билесиздер. Борбордук мечитинин жанында дагы Роза парктын жаны. Ошол жактан бул жакка карап келгениңиздерде мына ушул жерде Майрам апа деп ашкана ачылган. Ал эми бул тарабынан келсеңиздер, Ош Бишкек жолунан бир 150 метр аралыктан эле өйдөгө карап чыгып келесиздер. Чыгып келгенде эле мына ушул жерде Майрам апа деп чайхана самовар ачылган туугандар. Азыр дагы жаңы ачылып, поварлары дагы жаңы поварлар келип, ашты келтирип аткан убак экен. Буюрса, мына ушул чайхана боюнча катар маалымат беребиз. Видеонун аягына чейин биз менен чогулуп туруңуздар. Бул жерде жалпысынан 10 кабина бар, келип кеңири. Бул жагы 20-30 адамдан баштап катар 4-5 адамга чейинки дагы негизинен кабиналар, кеңири кабиналар, 10 кабина бар экен. Кеңири келип тууган уруктар менен, достор менен эс алып келсеңиздер болот. Андан кийин өзүнчө дагы бул жакта банкеттин залы бир 120дан 140ка чейинки аралыкта адам бата турган банкеттин залы дагы бар экен. Бул жерде чакан тойлорго дагы сүйлөшүп эми жасасаңыздар болот экен. Мына ичи дагы кенен. Азыр мына солдор бир тарап эле коюп коюптур. Негизинен жайгашат дейт. Анан ушундай кичинекей чакан той кылам дегендерге дагы ушундай жерлер дагы өтө ыңгайлуу. 100-140 адамга чейин адамдар кеңири батат дейт. Мына ичин дагы көрүңүздөр. Ушундай негизинен азыркы учурда заманбап Куршаптын так ортосунда алыс жака барбайсыздар, келесиздер. Өзгөндүн сонун кылып, өзгөн күрүчүнөн ашты дамдап берет. Ашты да буюрса жаңы поварлар келип, сонун кылып келтирип атат дейт. Буюрса видеонун агына чейин биз менен чогулуп туруңуздар. Туугандар, буга чейин дагы жакшы билесиздер, TikTok'то дагы досубуз көбүнө вызов таштап келгиле деген эме болду эле. Кайрылуу өзүнүн ушу досубуз вызовду кабыл алып, азыркы учурда мына бир табак аштан жеше турган болуп атат. Буюрса көрөбүз. Ашты дагы негизинен жеш кыйын, оор отурат да, оор отурат. Өзгөн тем более мына өзгөн күрүчүнөн аш бул оор отурат туугандар. Чынында күрүч оор болот. Ошого мындай өтө чоң эмес, өтө чоң табак эмес. Кадимки эле жеп жүргөндө эки адам барай турган ашты бир адам жеп экөө жараша турган болду. Ким биринчи отказ берген болсо жеңилет. Анан экөө тең жеп койгон болсо экөө тең эле мындай выигрыш болот. Кудай калса азыр негизи ушул спонсорубуз мына ушул Майрам апа чайканасы келе бересиздер. Мындай дайым ашты буюрса өзгөн күрүчүнөн сонун кылып жөрөмөлөтүп ашты дамдап берет. Азыр бул досторубуз дагы көптөн бери негизи аш жеп эле жүрүп, каерде аш кандай болот жакшы билет. Азыр өздөрү да жеп, анан аштын дагы бир баа беришсин. Буюрса чекеден көрө беребиз. Баштайбыз. 1, 2, 3 кетче. Бисмилlah деп баштайлы. Мына ачыгы бар ортодо. Мен ашым алып алайын. Мына досум аш кандай экен? Өтө сонун, не? Сонун. Өтө сонун. Сөздөр жөрмөлөп атат. Таадилби досум? Ана. Келдиңиздер. Жеп кетиңиздер. Россияда жүргөн мекендештерге өтө бул негизинен өзгөн күрүчүнөн, өзгөндөн жеш дагы бул өтө сонун. Азыр 8 экен. Мына ачыгы өтө сонун экен да. Ачыгы. Ичине баягы жизаларын кошуп дегендечи. Ичкен сайын ичкен келет. Сакалар менен. Ичкен сайын машка менен. Ана батыл буюрса кызуу жүрүп атат. Жарымдап калды. Негизи чынында кечиндеси дагы мындай бир табак ашты жешинен чынында кыйын өзүчө оор отурат да. Эки адам бир жейт. Көбүнчөсүчү. Мына экөө табак жеп тартып койсоң. Мына өзгөн машсар негизи сал оор отура болчу да
Akırına gelip kınalıp kaldım mı? To'xtatib boshladi. To'xtatib boshladim. Hozir biroq jeymiz dakansa. Takansa. Dakansa jeymiz. Qaytmaymiz. Qaytmaymiz. Bu Manas. Buni tashlab deb qabul olib qo'ydi shuni. Dakansa jeymiz qo'y. Manas jengam degin. Manasni jengishim kerakmi? Manasni. Ha. Manas Botirligida buyursa mana. Nursanatdan sal hozir ko'proq qolib turdi. Eko azizdan desa. Nursulton уже to'xtatdi, qiyla to'xtatdi. Mana achudan chaydan ichib, sekin ro'lla. Anan oxirinda mana koladan pesdan ichib qo'ysinlar. Do'stim g'alqlar qoldi. Sinna qo'pay, shular. Manas Fırsat to'g'ri qo'ydi bugun. Manas nima jengdi? Nursulton jengdi. Nursulton jengdi xudo qolsa. Молодец do'stimdan. Jengam dedim-ku. Manas Terchib ketdi biroq. Yaxshi o'ta jeng bo'libdi. Allah razı olsun. Yaxshi ash bo'lsin, ha. Ash bo'lsin deydi tuvanlar maşallah. Can power kelib turdi. Can power kelibdir. Zor power kelibdir. Buyursa kelaverasizlar xizmatda. Tuğanlar, biz hazırdağı oturup aşты jep gördük. Çınında özgünge, көбүнчөсү biz özgünge arıp aş jep жүргөнбүz. Негизинен эле белгилүү ошол Алишер аканын шакирттери келиптир. Özgünge arıp biz Алишер акадан көптөн бери аш жеп жүрөбүз. Алишер аканын ашын азыр жеп бул жерде сразу эле тааныдык. Алишер аканын шакирт экен көрсө. Алишер аканын шакирт экенсиз, канча жылдан бери иштейсиз Алишер акада? Негизи Алишер акада 28 кирген болсом 10 жашымда шакирт түшкөнмүн. 10 жашта шакирт түшкөнсүз. 18 жыл болду. 18 жыл. 18 жылдан бери опыты бар. Алишер ака кандай дамдаса ошондой дамдап, жеген сразу эле тааныйт экен. Жеген дарманда, жеген дарманда келип башты бир жеп көрүңүздөр. Андайын өзүңүздөр баа бересиздер. Куршаптык, мына негизинде Куршапка жакын бүт айылдар Özgünge барып, бензин кетирип бара болбостон келип ушул жерде мына өзү Алишердин жанына келип, ашты заказ кылып, сонун кылып отуруп кетсеңиздер болот. Бардык жака жакын, Борбордук мечитке да жакын, намаз окугандарга да өтө сонун. Өзүндө да намазканалар бар, келип, сонун кылып, негизинен дагы кандай тамактар кыласыздар? Ошо ташкент плов, өзгөн ашын кылабыз. Дымдама, пирожок, ачует, шорполор, койлор алып келбесе, койлорун пиширип беребиз, банкеттерди. Полный суюк тамактарга чейин кылып беребиз, полный банкет өткөрөбүз. Любой тамак кыла бересиздер? Любой тамак кыла беребиз. Мына туугандар, көрүңүздөр, өтө сонун. Чынында бул ашты жеген арманда, жеген арманда өзүңүздөр миң уккандан бир көргөн артык дейт го. Ошондуктан келип өзүңүздөр бир даам татып, сезип, андан кийин өзүңүздөр дагы баа бересиздер. Видеого лайктан басып коюңуздар. Ака анан мына өзгөндө көп эле көрүп жүрөм да. Баягы чайканалардын машинасына реклама алып, коюп алып, ашты доставка үйгө баягы мейман келип калганда, эми тамакка орун албай калып, ашты заказ кылып, отуруп үйдө эле жейбиз дегендер болуп калат да. Эми азыр мына Куршапта мен билгенден жок да. Ошого азыр сиздерде кандай бир жаңылык барбы? Куршап ичинде доставка бар. Доставка кылып бересиздер? Доставка кылып беребиз. Айткан килограммдап заказ кылсаңыздар, бесплатный үйүңүздөргө доставка кылып беребиз. Казандан чыгып эле сразу. Ооба. Казандан чыгаар менен 5 мүнөттө үйүңүздөргө жеткирип беребиз. Үйүнө жетет. Үйүнө жетет. Аш канча мүнөттө дайыр? Саатына канчада дайыр болот? Примерно минимум 45 мүнөттө дайыр болсо, 5 мүнөттө үйүңүздөргө барат. Ошондо 1 саат аралыкта? 1 саат ичинде. Бир 2 саат мурун айтып койсо, уже 1 саатта даяр болот экен да, негизи ба. Алдын ала айтып койсо. Ооба. Куша ичинде буюрса, бул жагынан чынында эле бул башынан бир 5 мүнөттүк эле жол. Любой жака заказ кылсаңыздар, Куша ичинде бекер буюрса. Бекер. Ана. Заказ кыла бериңиздер, бекер. Туугандар, өтө сонун шанс, вариант мына Куршаптын ичинде. Буга чейин негизи болгон эмес. Буюрса, акама номерин алтырып коебуз, байланышасыздар. Кокус зарыл меймандар келип калып, шашылыш болуп калган болсо, беймарал номерине чалып туруп, мына ушул адреске бир килограмм аш деп айтсаңыздар, буюрса жеткирүү дагы акысыз болду. Андыктан байланышып, ушундай сонун аштарды дагы үйдө отуруп дагы десеңиздер болот туугандар. Кабиналар дагы кеңир экен, келип, мисалы 7-8 адам бир кабинага, анан 20 адам, 10 адам кеңир кабиналар кеңир экен, келип дайым отуруп, тууган уруттар менен, достор менен эс алып кетсеңиздер болот. Мындай ашты чынында өтө кийинки айтып коюп, бир 5-6 адам, ушундай жеш керек экен, жумадан чыгып эле.
1 килограмм 7-8 грамм айтты, 6-7 адам айтса жетеді екен мына. Жұмадан кейін тиген. Зор болып. Өте соны болады екен туғандар. Кейінgisine 2 табақ ашқылар дәрдің әлі. 2 табақ? Байрам апаға. Шыртау славылашып қалсын дос. 2 табақ ашқа. Не дейсің? Манас досымдағы екотең мына бірдей. Мында айтқандай біраз уақытысынан Манас досымыз біраз артта қалып қалды, бірақ екотеңіне жеп түгетті бір табақ ашты ше. Бірақ әме улақшы палуандар бар жеп бар. Ашыдағы соның дейтіні. Жақсы соң. Ачусы менен, шакарай менен, барлық қоясын. Қазанға батып кетті ғой бір табақ аш. Бірақ негізі көбінчөсі жегенде екеуіз бір табақ жейтілек та, білесің бе? Ашыдағы... Мұна өчөшіле жеп қойдым. Өчөшіле жеп қойдым деген? Бұз таштарын өчөшіп кетті. Бірақ мұнда соны екен да шоқ жүн өтіп кетті. Соның ашық келеді. Жақшы, шындай туғандар, келіңіздер. Бұйырса, бейінші уақытысы жағынан Нұрсұлтан жеңішті. Манас вызов таштап, екінші орында қалып қалды, мұндай уақытысы жағына қарағанда. Атак екотеңіне жепті. Жақшы, игілік. Денсаулықты олар достарымна. Шындай туғандар, бүгін біз Құршапта Майрам апа чайханасында шындай соның ашты қылып, екі дос Манас досымыз вызып таштады ле, Нұрсұлтан досымыз қабыл алып, екі жарашып азыр Нұрсұлтан палван жеңіп отырады. Жеңіп отырады. Бұға Бексұлтан салыш керек деймін. Емін бұға Бексұлтан салыш керек. Шындай туғандар, лайктан басып болыңыздар, бардық достарға бір туғандарға шындай келіп, достарменен көңіл ашып, жақсы отырып, ес алып кеткенге Алла Тағала насip болған болсын. Денсаулықта болыңыздар, тыныштықта, амандықта болыңыздар.